Саламатсыздарбы? Бизде бүгүн конокто Кубанычбек Исабеков, эки жолку депутат, эки жол шайланган, мурдагы вице-спикер. Анан Кумтөр боюнча дагы сиз эки китеп жаздыңыз, Эки китеп жаздым. Азыркы Кумтөрдүн абалын кандай дейсиз? Мына өкмөткө өттү деп аябай мындай эме болуп атышат. Бул Кумтөр конституция боюнча дагы жер байлыгы мамлекетке, элге таандык деп турат. Анан аны бирөө өзү билгенде ээлеп, өзү каалагандай калчаганга акысы жок. Чет элдик болсо дагычы биздин закондор боюнча, конституция боюнча алар отчет берип туруш керек. Өкмөт контролго алганга, текшергенге, ал тургай тиги чара көрүп туруп улутташтырып алганга да акысы бар. Биздин башкы мыйзам боюнча. Анан Кыргызстан эл аралык экономикалык хартиянын мүчөсү. Бул дүйнө жүзүндө өнүгүп аткан мамлекеттердин көпчүлүгү буга мүчө болгон. Анын үстүнө бизге бул деген мүчө болгондо, келишим түзүлгөндө мыйзам түрүндө бекитилген дагы бул аткарылышы керек. Ал экономикалык хартияда дагы тилекке каршы госкомиссия булар көп түзүлүп атат, ошого көңүл бөлүшкөн жери жок. Ал жерде жазылып турат. Мисалы ушу Кумтөр боюнча Кыргызстандын ичинде иш жүргүзүп аткандан кийин жекелей Кумтөр эмес, башка чарба эмне иш жүргүзөт, тоо кемби же билим тармагындагы же тиги экономика, бизнес тармагындагы баарын өкмөт сураганга акысы бар. Ошол чет элдик болобу же биргелешкен ишкана болобу, инвестор болобу эмне болот да. Аны текшергенге, экологияга зыян келтирген жери жокпу, адамдын өмүрүнө коркунуч жокпу, биздин түбөлүгүбүзгө тиги балта чапкан жери жокпу деп контролго алып, текшерип, ал тургай тиги сураганга, биздин мыйзамдар аткарылбай атса, жоопко тартканга, камаганга чейинчи. Андан кийин тиги улутташтырып алганга дагы укугу бар деп, ошол эл аралык экономикалык хартияда жазылып турат. Эми бул намыс үчүн, тарых үчүн, анан бул болуп көргөн эмес, мындай сырткы башкаруу алып кирип туруп, мамлекетке алып койгонгочу. Бул жерден Кыргызстанга алынганы бул мен бир чети жакшы деп эсептейм. Анын үстүнө сырткы кээ бирлер айтып атат, бул улутташтырып алдык деп. Жок, бул улутташтыруу болгон жок. Улутташтыруунун жобосу, иштери башка. Бул жерде мисалы ошол башталардан 1-2 ай мурун Кумтөрдөгү жетекчилер качып кеткен. Коктуку дагы, Кумтөр Голд компанияныкы дагы экөөтөн качып кеткен. Анан биздин өкмөт бир чети айласы кеткендиктен, анын үстүнө өзүңүздөр билесиңер, экологияга көп зыян келди деп сот иштери жүрүп аткан. Миллиарддаган доллар биз алышыбыз керек болчу бул сот. Мисалы райондук сот, шаардык сот, анан жогорку сот чечим чыгарбады. Тигилер качып кеткенден кийин өкмөт мыйзам чегинде жана сырткы башкарууну киргизгени туура. Анан мамлекеттик деген комиссия түзүлдү. Депутат ал убакта Акылбек Жапаров төрага болду, өзүңүз билесиз. Бир топ депутаттар кирген, тилекке каршы бир топ мүчөлөрү түшүнүгү жоктор кирип калган, билген жок, конокко барганда отурушту дагы. Ошол госкомиссия азыр барбы жокпу белгисиз болуп калды. Кээ бир депутаттар шайланган жок. Алар дагы ишин уланта берсе болмок. Кесипкөй кишилерди алса болмок деп эсептейм. Түшүнгөн, билген кишилерди ошондочу. Бул госкомиссия азыр дагы өзүнүн актуалдыгын жоготкон жок деп эсептейм. Себеби мен азыр чечимелеп айтып берем. Мисалы мен жакшы жактарын айтайын, мына биз намыс үчүн деле алдык да, өзүбүздүн рызкыга, элге, мамлекетке жаралган кенди алдык. Эң чоң өкүнүчтүүсү биз кечирээк алып калдык да. Анан бул бир чети. Экинчиден, мына массалык маалымат каражаттардан окуп атабыз. Кумтөрдөн түшкөн акчалар көбөйдү деп. Мисалы Камек алып кетпей калды да. Канадага акча которулбай калды. Алардын жетекчилери тияк-бияктары кожоюндук кылбай калды. Бул Кумтөрдүн үстүнөн дагы 3 чоң ишкана отурган. Мойнуна минип элечи. Кумтөр Голд компания дейт. Бул оператор жөнүндө. Кумтөр Голд компания бул өндүрүштү жасаган. А Кумтөр оперейтинг компания бул оператор болчу. Кумтөр майнинг компания дегенде бар эле. Майнинг компания деген бар. Андан кийин Центр вот. Бир кенге 4 отурган. Иш жүргүзүп аткан Кумтөр Голд компания, тигилер кожоюндук кылган. Анан валюталарды чыгарганга, чыгымдарды көбөйткөнгө, Кыргызстанга пайда жөнүндө законду чирелеп туруп төлөбөгөнгө
Анан өз кызыкчылыгын Канаданыкын колдогонда ошол жака налогдор көбүрөөк түшө баштаган. Бул жагынан биз уттук деп эсептейм. Анан мына Комтөр азыр, конечно, Комтөрдөн Нарын областына болобу, башка областтар, башка шаарларга болобу, жанагы спонсорлук төлөмдөр көбөйүп атат. Мектептерге, жана компьютер ремонтторгочу. Бир чети жакшы. Бирок ошол эле маалда андан көрө чоңураак ишкана уюшулса, өндүрүш болсо деген ойдомун да. Анан мен жакшы жактарын айтып атам. Анан бизде ошончо кишилердин жумуш орду сакталып калды. Канча киши иштеп атса, 3000-4000, азыр деле ошончо киши иштеп атат. Жетекчилиги Кыргызстанга өттү деп койсок болот. Андан кийин мына бюджетке акча түшкөнү көбөйдү, сом менен. Эми азыр баарыбызга белгилүү, сом түшүп атпайбы, доллар, евро мына 87-88 болуп атат азыр обменкалардачы. Доллар тиги 84-85тен кеми жок азырчы. Анан Акаевдин убагында баш мыйзамды тебелеп туруп тескери кылып койшкан да. Анан эми жакшы жактары мен айтып өттүм сиздерге да. Ошо мисалы социалдык төлөмдөр болуп атат, салыкка түшүп атат. Жумуш орду сакталды дагы ошончо 4000ге жакын киши үй бүлөсүн багып атат. Анан биздики мен кыргыз журтчулугуна айтып коюшум керек. 15000ден ашык киши дейт. 4000 штатта турган менен ал жерде подрядчик, субподрядчиктер деген көп. Жардамдашкандар. Эми мамлекетке алгандан кийин аларды рейттеш керек болчу. Эмне үчүн бир чыйкандарды чыгара бериш керек. Мисалы башында жанагы руда ташыган машинелерге эң чоң чыгымы руда ташыган машинелерге кетет. Биздикилер ойлоп атат күйүүчү май же химикаттарга тигүү депчи. Руда ташыган машинелер бир күндө 20-25 миң тоннага чейин руда ташыйт тиги фабрикагачы. Жанагы белаздар, катапиллерлер болбоду. Ошолор азыркы күнгө чейин хоболор ташып жүрөт ошол жергечи. Анан эмне үчүн алар подрядчик, субподрядчиктерге берип койгон. Мунун Комтөрдүн өзү эле сатып алып, өзүлөрү иштечи. Анан баягы эсиңиздерде Кыдык Исаевди сабаптыр тигүү дегендер сөз болуп кеткен да. Ошол маалдан бери көбөйгөн жанагы чыйкан моюнга чыккан чыйканга окшош ишканалар пайда болгон көпчү. Анан эми бекир Кыргызстанга өткөндөн кийин ошолорду реттеп, мисалы тамак аш жашыча жемиштерди сатып алганды түз эле сатып алса болот. Мисалы цементти канадалыктар Тараздан алчу Казакстанда. Мен мажбурлагам буларды. Эмне үчүн канттан албайсың сен депчи. Канттан аласың депчи. Кытайдан алмаларды алып келчи. Жашылча жемиштерди. Бизде көлдө чирип атпайбы муну. Эт, май, сүттү баарын аласың деп мажбурлаганбыз. Убагындачы. Анан азырда кээ бир депутаттар айтат, бизди киргизбей атат деп. Мен өзүмдүн акыл эс жетпегендик деп айтар элем да, мисалчы. Мен секретарга чакыртчумун. Чакырып койду тиги. Эмне үчүн эл аралык комитет ошол жерден эшиктин алдынан тиги аппараттар бар, тозуп алчаларданчы. Акаевдин убагында дагычы. Оозу мурдуна кофе коюп тиги жүгүрүп алардын алдындачы. Бюро пропускага барып, пропуск алып келсин ошол директор председателичи. Күтүп элдин арасында жөнөкөй кишилер мененчи. Биз деген мамлекетпиз да. Эң көзүрүбүз биз мамлекеттин ичинде турганда бул алтынчы кен. Эмнеге биз жүгүнүшүбүз керек да? Бул бир чет. Эми терс жагынан мен дагы айтпасам болбойт. Билген адам катары, мен кайдыгер адам боло албаган катарычы. Бул мен докторлук темам дагы бул. Аны ушул тоо кен боюнча дачы. Анын ичинде Комтөр дагы бар. Анан тиги Комтөрдөгү Алтын мафия деген бир китеп чыккан 2011-жылы. Ал жерде көп фамилиялар бар болчу. Атанбай баш болгончу. Анан анда чыгарбай бир топ тоскоолдук болгон. Андан кийин Комтөр акталбаган үмүттөр деген дагы уландысы өткөн жылы чыкты. Ал дагы типографиялар албай тиги болуп, анан мына жеке бир ишкана чыгарып беришти. Бул жерде маселелер көп. Андан сырткары мына Компрадору Афера 21 века деген кино өткөн жылы 23 мүнөттүк чыккан. Азыр 1,5 сааттык ошол тасманы эл билбеген, журт билбеген бир факттарды эл журтубуз билсин, бийлик да билсин деген максатта мен ошонун үстүнөн иштеп жүрөм азырчы. Анан бул өтө керек. Өзүнүн баатырларын тырмакча кылгандачы, жегиштерин кыргыз эл билиши керек. Баалашы керек ошолоргочу. Анан эми терс жагын алып көрсөк, мына мисалы кичирээктеринен баштайын. Комтөрдүн акчасы которулуп,
жанагы чоң жүк ташыган машиналердеги запчасттары келиш керек болчу, катапиллерлерчи. Аны жанагы кыргыз өкмөтү Нью-Йорктон соттошуп атпадыбы? Андан кийин Европа сотуна келишкен. Ошол жерден анын соттун эмеси менен токтотуп койгон. Азыр ал келишим түзүлгөндө баары токтотушту. Запчасттары келаткан запчасттары Кыргызстанга келбей калды. Муну чечиш керек. Жанагы 110 тонна, 120 тонна, 60 тонна жүк ташыган машиналар иштебей калды да. Анын запчастын бирөөнөн алып экинчисине салып ошондой деп окут болуп атат да. Ошол эмгиче чечилек ушул маселе. Чечилбей калды бул бүгүнкү күндөчү. Эми азыр мына жакында тиги Англиядан, Лондондон биздин элчиге тапшырышпадыбы тигилерчи документтеринчи тиешелүү. Биздин элчи дагы өкмөттүн атынан тигилерге берди. Бизге дообуз жок дегенге келди кыргызча айткандачы. Тынчтык менен чечилгени жакшы бир четичи. Мен ушу 30 жылдан ашты эгемендүүлүктү алганыбыздан ошо кыргыз өкмөтүн утканын уга элекмин. Көпчүлүк жерден утулуп жүрөт эл аралык сектордо. Тажрыйбанын аздыгынанбы, же өзүбүздүн чабалдыгыбыздагы деп айтсам болот. Бир жакшы юрист буларды же юрист компания алганга жараган жок. Же аралашып кошуп акча которуп жегенге мастер болушкандарчы. Анан азыр ушу тынчтык жолу менен чечилген бир чет жакшы, жумуш токтоп калбайчы. Утулуп калсак, бизге дагы жаманчылык көп болот болчу. Биринчиден бизде дагы золото валютный резерв деп коет. Аларга риск коет болчу. Чет мамлекетте эсеп кысап счетторго риск коюлат болчу. Андан сырткары бизде бир топ мамлекеттерде менчиктерибиз бар, элчиликтер бар. Алардын баарына тартып алат элек. Эмне болот элекчи? Бул мен баягы коопсуздук жагында айтып атам да. Анан өнүгүп аткандан кийин өнүгүш керек. Эми азыр оор заманда мына Россия менен Украина эмне болуп атат? Анан ковид бүткөн жок. Кайра жаңы табы башталып атат. Дүйнөлүк азыр кризис болуп турганда көмтөр иштеп турганы керек. Жаптырбаш керек мунучу. Биз эмне хвастаханча менен калабызбы? Ошол жерде жанагы 66 биздин жигит кыздар келиндер өлдү. 129 биринчи, экинчи группадагы жарандарыбыз майып болуп калды. Биз инвалидтер менен калабыз. Же хвастаханча менен калабызбы? Же токтоп калса бюджеттагы социалдык төлөмдөр токтойт да. Көмтөр деген азыркы күндө эң чоң ишканада. Эгемендүүлүктү алганда биринчи туңгуч афералык эң чоң ишкана болуп калган. Анан бул токтосо жанагынча миңдеген кишилер жумушсуз калат. Бул жакшылыкка алып келбейт да. Анан экологиябыз да бузулуп калат да ал жердечи. Килеген фабрика туруп калат. Ал Кыргыздын фабрикасы алчы. Канадалыктардыкы эмес. Алып келгенин эч ак эле алтын менен пайызы менен төлөнгөн болду дегенчи. Ошон үчүн бул Кыргызстанга иштеши керек деп эсептейм. Анын үстүнө жеке эле жанагы Сары Төр, Юго-Запад, анан Борбордук деген аянт 10.070 гектар жердин ичине жайгашкан. Ошол жерден алынып атат. А жанындагы да алтын кендери бар да. 16.330 гектар жерди тиги Данияр сөнүп берип койгондо билгизбей турупчу, мен билип калып соттошком өкмөт мененчи. Анан эсиңиздердеби тиги Атамбаевка кат жазып кайрылуу кылсам болбой, мен Атамбаевди сотко бергем. Сен эмне үчүн тетиги мыйзамсыз токтомду атмен кылбайсың, бул жерди кайра албайсың. Канадалыктарга бир тыйын төлөбөй туруп берип койгонсуң депчи. Андан кийин Бабанов премьер болуп калды. Бабановду баары тең колдошту ошол канадалыктар, биригип алып туруп мага каршы турушту. Бирок Карагулова деген соттун чечими бар менде. Колумда турат. Бул межрайондук экономикалык соттунчу. Алар деген туура деп чачкан. Андан кийин мен өкмөткө алып баргам, сессияга катышкам, депутаттар таратыбын кызмак алганда Бабанов өзүнүн токтому менен атмен кылган. Бирок эсиңиздерде болсо керек, Абылгазиевдин убагында ал жерди кайра берип коюшту. Берип койду. Эми мыйзамды эч ким жокко чыгарган жок. Мисалы салык кодексин же жер жөнүндө мыйзамды эч ким алган эмес. Ошол жерге кызыл китепке кирген корук жери кетип калган. 14 миңден ашык гектар жер. Сарычат. Ошол көмтөрдүн үстү ар жакачы. Ал деген дүйнө жүзүндө сейрек кездешчү өсүмдүктөр өсөт. Ал жердечи. Сейрек кездешчү жаныбарлар бар. Аны тигилер талкалап ишти бир тобунчу. Эч кандай бизден өкмөт бекиткен жок. Курулуш жол тыгууларын талкалап ишти, казып ишти, каалагандай кылып ишти, чайкап ишти. Андан сырткары Жети-Өгүз районунун Жети-Өгүз, Ырдык, Липинг айыл өкмөттөрүнүн жери кетти. Бир тыйын төлөнгөн жок. Упущенный выгода деген бар. Анан жер салыгын бүгүнкү күнгө чейин төлөнгөн жери жок. Өкмөт өзүнө алгандан
Мына 1 жылдан ашты. Управлениясы сырткы башкарууну алган, эми азыр өзү калды. 1 тыйын 3 айыл өкмөттүн жерине төлөнгөн жок. Бул дагы жакшылык эмес. Эми мен каалабайт элем. Ошол эми жетпегиз районунун эли көтөрүлүп баягыдай басып алабыз деп светін өчүрүп тиги учур кылганчы. Бирок мыйзамдын чегинде азыр өкмөт түшүп аткан акчадан ошол жергиликтүү, бул деген Кытайга же Канадага кеткен жери жок. Өзүбүздүн жергиликтүү бийликтин, жергиликтүү айыл өкмөтүнүн тиешелүү каражатын көтөрүп керек деп эсептейм. Мен бул жөнүндө тиги бул районго дагы мисалы жанагы мурунку премьер-министр болуп турганда мен кайрылгам жазуучу жүзүндө. Мону чечип койбойсуңарбы, тигиндей жасабайсыңарбы деп. Азыркы премьер-министр, каржы министри болуп турганда да жолуккам. Муну жасаш керек да, чечиш керек да депчи. Анан тиги мурунку премьер-министр жооп да бербей койгондо мен сотко бергем. Сот эми Бишкек шаардык сотунан тиги райондук сотко тээп коет. Райондук сот тиги өтүп коет, административдик сотко. Ары бери футбол тетип атат. Эчтеке чечилген жок. Чечилбей атат бүгүн. Жанагы алтынды өндүрүп атат. Сатылып атабы? Сыртка. Эми үчүн Кыргызстан өзүнө алтын кору кылып, алтын бир запас кылып калтырбайт. Жакшы суроо бердиңиз. Мен чечмелеп айтып койдум. Акаевдин убагында түзүлгөн келишим боюнча, анан бул эмнегедир биздин улуттук банк аркылуу эмес, Россиянын Номус банк аркылуу сатып келишкен. Бүт алтын. Жеке эле Кумтордук эмес. Ошол эле башка жерде тиги Макмалдабы, Таластабы, Кеминдеби, нарында тиги алайда өндүрүлгөн алтындардын баарын ошол Номус банк аркылуу. Мен түшүнбөй койдум, эмне үчүн Россиянын банк аркылуу сатылат? Кыргызстан ташып барыш керек. Анан ал Номус банк мисалы Индонезияга сатабы, Филиппинге сатабы, же Африкага сатабы, башка же Японияга, анан Кыргыз өкмөтү тилин чубалып жеткиш керек. Швейцарияга деп атат го. Жок, эми ал банк, мен башка маселе коюп атам, сиз айткандайчы. Эмне үчүн биздики слитка чыгарат? Кыргыздын багына бизде тоген комбинаты бар. Мисалы Монголияда жок алардачы. Алар Канадага алып барып, өзүлөрү ташып барып анан бөлдүрчү. Бул жерде жеке кызыкчылыктар болгон деп айта алам. Ошол Акаевдикинен кийин анан уланды. Атамбаевка да кайрылгам мен канча жолу. Өкмөткө Чуденов, Акиевтерге да кайрылгам. Биздин банк аркылуу да сатпайсыңарбы депчи. Уурдаганда фактылар да болгон. Мисалы ошол слитка алтындарды аэропорттон карматканбыз биз. Дайынсыз жоголду 27 слитка мисалычы. Анан кийин бул Жээнбековдун убагында, Сооронбай Жээнбековдун убагында мен билип угуп калдым, тиги Номусту тээп салып, Москванын бир банк аркылуу сатылып калды депчи. Бирок тигинден дагы начар акыбалда сатылып калды. Эми азыр ишенесизби? Мен билбейм ким аркылуу алтын сатылып атканын. Мен кыргыз алтынга кайрылып да көрдүм. 2 жолу жазуу жүзүндө кайрылып көрдүм. Жооп беришкен жок. Чалсам президент албайт, жардамчысы мага жооп берет. Анан бул деген мамлекеттин жери, элдин байлыгы болгондон кийин ачык айрым болуш керек. Мен дагы бир минустарын айта баштадым сизгечи. Андан кийин мына мурун тиги центр иштеп турганда, эсиңиздеби, квартал сайын вечерний Бишкекпи же интернеттенби момунча алтын өндүрүлдү, момунчасы салыкка төлөндү, момунчасы тияка кетти, мунчасы электричество, мунча расход болду, мунча пайда түштү деп чыгарып турчу. Андан кийин жыл сайын жыйынтыгында чыгарылчу, момунча алтын өндүрүлдү. Эми 16 тоннадан алтын кем өндүрүлө элек. 19-20га жакында балып калган бир жылда өзүчө. Эми азыр өзүбүздүн өкмөт эмне үчүн элден жашырып атканын мен билбейм. Анан тетиги оппозиционерлер дагы айтып жүрөт. Мисалы 6 арзан алтын сатылып кетти депчи. Мен азыр унчукпай кое албайм. Атуул катары, бул ишти түшүнгөн киши катарычы. Биз кайдыгерлик бул деген душмандык деп эсептейм да. Анан ким канча сатты, кайда сатылды, мен азыр маалыматым жок экен да бул боюнча. Анан жанагыдай сурасак жооп бербей атат. Анан бир нерсе бетке айтса эле тиги иш козгоп коркуткандай бул болбойт, элдин баарын эч ким коркута албайт. Анын үстүнө бул алтын чыр маселе. Алып тын дегенди билдирет. Канча киши өлдү, Канча өкмөттүн башы жеди.
Мен Садыр Жапаров мырзанын ошо Кумтөр менен келди, кайра Кумтөр менен кеткенин каалабайм. Бул чечкиндүүлүк кылдыбы? Аягына чейин элдин ырыскысына жаралган нерсени ачык айрым жасап туруп, мындан ары улантканын каалар элем да. Уят болбойчу. Андан дагы бир нерсе, мына конечно, бардык эле 100% чечилбейт кыргыздын кызыкчылыгыначы. Хотя, мына орусча айтканда, хотелось бы деп. Кааладык демекчи. Мисалы, Кумтөрдүн эсебинен алынган ошол эле Россиянын Тыва Республикасында, Монголияда, Турцияда, анан мына 3 жылдан бери алтын өндүрүлүп атат. Канадада алтын кендери бар болчу. Центеранын немесине кирген. Центеранын составына кирген, Кумтөрдүн эсебинен алынган. Себеби Центераны өмүр бою эле тиги Кумтөр багып келатат. Азыр деле ошо акыркы убактарда 90% Кумтөр багып келген. Себеби жанагыдай ал Канададан өндүрө баштаганда. Эми Канададагы жерди деле ошол алтын кенин Кумтөргө салыштырмалуу 6 эсе кымбатка сатып алышкан. Анан биз андан кол жудук дейлик. Анан бул келишим, акыркы келишим бекилип атканда биздики 77.401.678 даана акциябыз бар болчу. Долларбы эмне? Акция. Акция. Ал мына 26,75% Центеранын акциясы Кыргыз өкмөтүндө болчу. Кыргыз өкмөтү эң ири акционер. Дагы бир жолу кайталап коеюн, алтын кени да Кыргызстанда турат. Демек, биз ал акциялардан кол жудук. Ал жерден бердик. Себеби биз Кумтөрдү алып атабыз өзүбүзгө. Ошонун эсебинен деп берилди. Орусча айтканда, хотелось бы 770 миллион доллар турчу ошол акция. Ошол маалдачы. Биз андан кол жудук. Андан сырткары тиги биздин соттун чечими менен миллиардтаган доллар акча алышыбыз керек болчу, экология зыян келтирилгендиги боюнчачы. Биз аны токтодук, ала алган жокпуз. Кыргыз өкмөтү бүт доорунан кечти. Канадалыктарга, Центерага койгон доолорунан тиги канадалыктар дагы Кыргызстанга коюп аткан дооматтардан кечти. Ушундай бүтүп калды да. Анан жанагы запчастар келбей калды. Бул жерден, конечно, тиги азыр оокаттарынын баары ал жердеги иштеп аткан техника, фабрикаты булар Кыргызстанга өттү. Ал маанисиз эле кыргызстандык болчу да, мен ошондой эсептейм. Себеби ошончо жылдан бери колдонулуп келаткан булчу. 10 жылдын ичинде Кыргызстанга өтөт деп жазылган да. Ооба, ал мисалы алтын өндүрүшү башталгандан тартып 97-жылы башталган. Өндүрүшүчү баягы 92-жылдан иш баштады да, анан мында алтын слиткалар алына баштаган да. 97-де. Эми фабрикадан бул геология тили менен айтканда доре деген эле чыгат. Доре дегенде орусча буханка деп коет. Эми толук алтын эмес. Батон. Бирок батон мындай. Ошо 14-15 килограммдан 25 килограммга чейин салмагы менен чыгат. Ал ошонун ичинде аябай кайтарылган имараттын ичинде калыңдыгы эшигинин могу столдун жарымындай болгон темир эшиктин ичинде сакталат. Анан аны бул Кумтөр бул кара балта тоген комбинатына алып келип, анан бул жерден бөлүнөт. Бул жерден бөлүнгөндө мен сизге дагы бир нерсе айтып коеюн. Кыргыз журтчулугу көп эле кесиптештериңер баары эле алтын деле айтат. Эмне үчүн күмүш жөнүндө сөз болбойт? Айтып калышат. Мисалы күкүрт тиги жерде аябай көп эле. Ошо Акаев акыл эстүү эле киши эле да ученый, бирок ошол күкүрттү Кытай менен деле сүйлөшүп, чек арада эле ошол жерден деле жол бар болчу илгери, Чакшыйрак аркылуу биздин үркүндө да катышпады эле кыргыздарчы. Ошо күкүрттү эмне үчүн биз коңшу мамлекетке сатпайбыз? Күмүштү мисалы мен изилдегем убагында депутат болуп турганда, эми депутат бул өкмөттүн иши. Алтын өндүрөлүбү, картошка өстүрөбү, самолет учурабы, жол жасайбы, бул өкмөттүн иши. Депутаттык эмес. Бирок мен элден шайланган депутат катары иликтегем. Ошондо 1 январь 2008-жылга чейин Кыргыз алтын ишканасы 62 тонна күмүш сатыптыр. Бирок 62 тыйыны
мамлекеттин бюджетине түшкөн эмес. Карасаңыз, 100% акционердик коом өкмөткө карайт. Өкмөттүн башчысы Кыргыз алтын жетекчисинин орун басарларына ошол бекитет. Анан 62 тыйыны түшкөн эмес. Эми андан берки өндүрүштү эсептесек 200 тоннадан ашык күмүш сатылды азырчы. Эл ойлоп атат канадалыктар сатчу деп. Жок, башынан эле Кыргыз алтын сатчу. Алтынды да күмүштү дагычы. Алтын менен кошо дайым Экинчи орунда күмүш. Палладий болот, күмүшпү? Күмүштү. И платина да болот да. Мед да чыгат. Мүмкүн баягы мисалы бул 10.070 гектар жерде өндүрүш болот атпайбы азыр? Мен айтып өттүм. Борбордук, Сарытөр, анан Юго-Запад деген. Үчөөнүн кичине айырмасы бар, баары бирчи. Бир жерден өндүрүлгөн менен экинчи жерден өндүрүлгөн. Аз да болсо айырмасы бар, жанагы бөлүнүп аткандачы. Анан мен сизге бир факт айткым келет, дагычы бул күмүш жөнүндө сөз болуп калбадыбы, алтын жөнүндөчү. Таштемир Айтбаев деген аксакал ГКНБнын председатели эле, эсиңиздеби? Анан баягы мен бул депутат болуп келгенде могу миграция проблемасында да көп иштебедимби? Адам сатуу тигүү боюнча, анан каршы ушуларга көп закондор жазып, текшерип тигүү кылыпчы. Түрмөлөрдү көп кыдырдым мен, Россияда, Турцияда, Эмиратка чейин барып кыргыздар отурган жердечи. Анан ушу адам сатуу болуп атат. Сиз бир самолетту текшертип көрбөйсүзбү десем, Таштемир Айтбаев айтты. Жок, бул эл аралык рейсти мен токтото албайм. Силер токтом чыгарып бергиле. Анан мен жогорку кеңештин кагаз жазып койгоп берип койдум. Анан ошол жерде депутаттар да бар болчу. Масалиев, Нышанов, Сайдулла, Абдуллаев, Абдурахман деген депутаттар. Анан биз ошо командировка баратканбыз. Анан аэропорттон самолетту Эмиратка учуп аткан самолет билет жок болчу. Бирок чек ара кызматы дагы бүгүнкү күндөй эле ГКНБга баш ийчү. Анан билет жок самолетту текшерип атканда эле бул бирөөлөр информация берген окшойт, жанагы кетип аткан кыз келиндер жок болуп калды самолет. Бош болуп калды. Анан багажынан самолетту текшергенде 27 слитка алтын чыккан. Эми ойлоп көрүңүз, бул Кара Балта алтын комбинатына чымын учуп кире албайт ичинечи. Кандайча мындай бул жалаң девяткаларда слиткалар чыккан. Анан иш козголуп, өз көзүм менен көргөм, тиги ГКНБнын балдары алып метип аткан. Анан иш козголгон. Анан тиги бул резиденцияда бир иш чара болуп калып, депутаттар дагы барганбыз. Анан Таштемир Айтбаев, анан Конгантиев мырза башкы генерал прокурор. Ошо Танапис убагында мен сурап калдым. Ай, байке, баягы алтындардын чырыгы эмне болуп атат? Кайда ошол? Кимдин аркылуу кайда кетип аткан? Десем айтты, Кубанычбек Исабековго рахмат, ошол киши информация берип биз кармаганбыз. Азыр тергөө жүрүп атат тигүү депчи. Андан кийин 2-3 ай өттү. Анан Феликс Сарсенбаевич Куулов премьер-министр болчу. Ал киши келип жогорку кеңештен бир маселе менен жогорку кеңештен борбордук трибунада сүйлөп атканда мен такып сурадым Феликс Сарсенбаевич. Баягы аэропортто кармалган алтындардын тагдыры эмне болуп чечилип атат депчи. Бул баягы Акаевдин убагында Бирштейн самолетуна 1 тонна 801 килограмм салып бергендей эле болуп калды да. Жок. Эч текшерүүсү жок, эчтемеси жок эле. Менчик самолет менен. Анан эсиңиздердеби, мына тиги Мадылбеков деген бизден кийин депутат болуп калды. Мен депутат болбой калдым. Мен мурдагыдай мүмкүнчүлүгүм да болбой калды. Мен жөнөкөй жарам бүгүнкү чейинчи. Анан ошо Мадылбеков укук коргонгондордун комитет төрагасы болуп калды. Анан мага чалды бир күнүчү. Сиз ушуну түшүндүрүп бериңизчи тигүү дегенде мен жолугуп ал кишиге түшүндүрүп бердим баарын. Менде бир топ кагаздар жоголуп кеткен баягы 10-жылы апрелде башаламан болгондо имараттардын баары талкаланып кабинеттерин өрттөнүп кетпеди. Анан мен түшүндүрүп айтып берсем, ал киши бир жумадан кайра чалды. Мен дейт ГКНБга барып жанагы КУП деп коет, книга учета происшествий дегенчи. Азыр ошондо китепте бар экен дейт. Фиксация бар экен дейт. А бирок дело жок дейт, алтында жок дейт. Эми ГКНБда ошондой жоголуп кеткенден кийин ойлонуп көрсөңүз, анан кайда барабыз эми чоңдочу. А жанагы кыздарды отпайсыңарбы? Соттор деле чоң делолордун баары жоголуп кетти деп чүй облус сот тыйкатыргычы болуп жүрбөдү. Эми
биздин баш мыйзамда эле нускасы жоголбоду беле, бир акыркы бар, эми мурункусу жоголбоду. Кыргызба Гиннеске кирсек болот бул жагыначы. Уят эле иште. Бир кыздар жоголуп кетти дедиңиз, ал эмне болду? Ал кыздарды алар тиги просто информация берип коюптур да, силерди азыр текшересим айтат деп. Ошон үчүн пассажирлер табылбай калды дагы, жана сатылып аткан кыздар. Анан жанагы слиткалар чыккан. Чындап эле сатылып атканбы, же эле балким билети жоготуп калган? Биз андан кийин мына Оштон деле токтотуп кармаганда 61 кыз келин кармалган. Анын тиги 58-и өзбек улутундагы, 3-өө кыргыз чарандарынан. Бул адам сатуу бүгүнкү күндө да күчөп атат. Ошо адам чын эле ошо адам сатуу болгонбу? Да, мына мен сизге дагы айтып берейин. Уландысын, сиз кичине башка теманы сурап атасыз, мен айтып берейин. Ошол эле депутаттар болуп, бул генералдык консул Стамбулда Руслан Казакбаев болчу. Мен тышкы иштер министри аркылуу тапшырма бергем. Биз Стамбулдан биздин окуучуларга да жолугабыз, студенттерге, анан камакка түшүп калган кыргыздарга жолугат элем депчи. Анан бардык. Барсак, бир Стамбулдун түрмөсүнө барсак, эң көбү кыргыз экен. 11 кыргыз кыз келиндер бар экен. Килеген Россиядан 9, Өзбекстандан 7, Казактан 8 ушундай экен. Анан ушундай өзүнчө комнатаны бошотуп алып беседа жүргүздүк, сүйлөшүп жүрчү. Ошол жерден аял ыйлап атат. Бизде турфирма аркылуу биз Грецияга эме алганбыз дейт, виза ачыпчы. Поездка. Анан Стамбулга келип, баржага түшөлүк десек, виза поддельный болуп чыкты, бизди камап коюшту. А кээ бирин секс эксплуатация сатып ийген. Ана аламединдик бир кызы бар экен. Анан эжесине таштап коюп кетиптир, тиякачы. Барганда эле каршылык көргөзсө, аны паспортун аэропорттон алып туруп эле, андан кийин талпага салып бериптир дагы. Мейманканага алып барып, анан сайып коюптур. Колун карасак сайылып турат. Ал айтып атат, анан бул наркотик сайылган, колдонгон кишини чыгарбайт экен Туркиянын закону. А бирок жанагы 11-дин 4-өн чыгарып алганбыз. Мен уламалардын бийлигине кайрылып, парламентине кайрылып, МВДсына кайрылып 4-өн чыгып келген. Биз андай фактын тетиги Эмиратка да барганда кыдырганбыз. Ошол эле мына тиги Садыр Жапаров, Камчыбек Ташиев, тиги Келдибековдор болуп барганбыз. Ошол жерде мен түрмөлөрдү да кыдыргам. Ошол жерде 17 жашар кызды 20 жашар кыздын келиндин паспорту менен чыгарып койгон. Бул жерде транснациональный коррупция болуп эсептелет, адам сатуучу. Милиция кызматкерлери катышкан бул жерден, чек ара кызматкерлери катышкан. Анан бул жерден тергөөнү жүргүздүрүп, каматып тиги болгондон кийин мен 1-2 жылдан кийин кайра көрүп калдым, баягы капитан уже майор болуп калыптыр да. А себеби тиги коркуткан, эмне кылган? Тиги кыз келсе дагы анын сөйкөсүн алып коюшкан бул чек араданчы. Сен кайда жүрүп келдиң, тентип жүрүп депчи. Ал байкуш 1 жума жашады биздин консулствода чу жердечи. Жашаганга жери жок, тыйын бердик биз тамак ашына дагычы. Жол расход бул жерден паспортун кайра башка жасап туруп жегенге чейин жасатчу. Анан ата-энеси же бирдеме алган бой көрсөтмө берип коюптур, анан чыгып кеткен да тигилердин баары тенчи. Эми алтынга кайрылалык. Убактыбыз эметип калыптыр. Дагы бир өзүнчө да кылабыз го, бул уже убактыбыз бир топ болуп кетиптир. Алтын кыска бир мындай жыйынтык чыгарсак. Эми мен каалоо катары айтар элем. Бүгүнкү өкмөткөчү барача айрым болуш керек. Канча өндүрүлүп атат, кайсы бага сатылды, канча киши иштеп атат, кайсынысы бюджетке түштү, канчасы социалдык фондко түштү. Анан сиз айткандай биз алтын запасын көбөйтүшүбүз керек азырчы. Табылганын эле барып туруп жок кыла бербей, буда пенсия пособие айлыктар көтөрүлсүн. Бирок биз өндүрүштү жасашыбыз керек. Мына азыр Ысык көлдө абрикос Жети-Өгүз районунда 5 сом болуп атат 1 килограмм. Эл таштап койду, киши жалдаш керек, ящик сатып алыш керек. Жайнап жатат. Уйда жебей калды чычкактапчы. Эми ушу кайра иштетүү заводдорду куруш керек. Өндүрүш заводдорун жасаш керек. Жумуш ордун пайда кылыш керек. Биздин жарандар көчө шыпырып башка мамлекеттерге кор кылбайчы. Мен ушуга үндөйт элем биздин өкмөттүчү азырчы. Кумтөрдүн акчасын жок кыла бербей, өндүрүш жасашыбыз керек, сөзсүз түрдөчү. Анан сиз айткандай алтын запасыбызды көтөрөбүз. 5 жыл бою акыркы жылдары Россия дүйнөсүндө эң чоң алтынды сатып алган мамлекет болду, 1-орун. Андан кийин Кытай. Мына өткөн жылы быйыл Кытай 1-орунга чыкты. Алтындын баасы түшкөн жери жок. Акча түшөт. Доллары да эле түшүп кетиши мүмкүн азыр. Мына түз саудалашып атат Кытай менен Россия
Индия менен Россия, БРИК мамлекеттеринде азыр, Кыргызстандагы рубль менен соодашканга барабыз, каалайбыз азырчы. Ошон үчүн биз алтындык запасыбызды көбөйтүшүбүз керек деп эсептейм. Кумтөр бул элдин ырыскысына жаралган кен. Мамлекетибизге иштеш керек. Мамлекетибизге дагы закон чегинде тиги бекиген ошо бийликте отурган кишилер дагы элдин эсебинен айлык алып аткандан кийин элге иштеш керек. Ачык айрым болуш керек, баары мыйзам чегинде болуш керек деп эсептейм. Эң негизгиси биз сактап калышыбыз керек. Элдин ден соолугу, саламаттык сактоосу, жашоосу баарынан кымбат. Анан экологиябызды. Рахмат чоң. Бизде конокто Кубанычбек Исабеков болду. 2 жолку депутат жана жогорку кеңештин мурдагы вице-спикери. Рахмат сизге. Саламаттыңыздар.